Бүгүнкү күндө эки элдин ортосун бөлүп турган чоң капка көзөмөл өткөрмө пункту ири реконструкциядан өтүүдө. Бул долбоор ушул жылдын ноябрь айында толук бүтүп пайдаланууга берилмекчи. Бул чоң капка өткөрмө жайы күн сайын миңдеген жарандар коңшу Казакстан өлкөсүнө кирип чыгып турат. Андыктан чек арадан өткөн жарандарды текшерген өткөрмө жайы жаңыртылып, жылытуу системасы орнотулду. Мындан тышкары эне бала бөлмөсү дагы жасалууда. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен акча каражат бөлүндү. Бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат. Ноябрдын аягына буюрса толук реконструкция аякта бүтүрөбүз буюрса. Реконструкциянын ичинде административный корпус, солдаттар жата турчу казарма, алардын ашканасы, жаңы котельня, ушул кире турчу жерге полностью асфальт жаңырат. Могу биз турган галерея жаңырат. Элдер өтө турчу пропускной пункт, ал жерде бүт баякы цифровизация киргизилет, бүт баары жаңыланып, комната матери, ребенка, ажатканалары, күтүп отура турчу жерлери бүт шарттары менен түзүлөт. Бул күнү жүрүп жаткан иштерден облус башчысы Эрмат Жумаев кабар алып, жеринен барып көрдү. Иштин жүрүшү менен таанышкандан соң 10 күндөн кийин кайрадан барып кабараларын жумушчуларга эскертип өттү. Тарас-Покровка Кайыңды жолу быйыл толук жаңыртылууда. Буга чейин жолдун эски асфальты сыйрылып, көпүрөлөр оңдолуп, жарыктандыруу жана жоо адамдар өтүүчү тротуар иштери жасалган. Эми жолдун биринчи катмары төшөлдү. Эми дагы күн сууганга чейин экинчи катмарын төшөө керек. Салынып жаткан жол сапаттуу болушу керек. Ар бир жасалып жаткан ишке жол тармагынын адистери жооптуу. Жалпы Манас районунун аймагында бул Тарас-Покровка Кайыңды унаа жолунун 9 километри жана Гребен Платина Поворот село Покровка унаа жолунун 8 чакырымы капитал коңдоо иштерине каралган. Бул Тарас-Покровка Кайыңды унаа жолунун жалпы суммасы 355 миллион сомду түзөт. Ал эми 8 километри Гребен Платина жолунун ал 159 миллионду түзөт. Бул жерде 2 катмарлуу асфальт бетон аралашмасы түшөлөт. Бул 9 километрде үстүнкү катмары бул жаңы технологиядагы шибеносто мастичный асфальт бетон төшөлөт. Эки жагында коопсуздук үчүн тротуарлар, ирригация лоток арыктары, остановкалар, стоянкалар, мектеп бала бакчаларынын астында. Ошонун бардыгы ушул проекттин ичине камтылган. Бүгүнкү күнгө аткарылган иштерден ушул 100 миллион сом тегерегинде акча бөлүндү. Дагы аткарылган иштерге жараша акчалар бөлүнүп келет. Бул Карарчы айылына баруучу негизги жол, бир да жолу асфальтталган эмес. Айылдыктардын жылдап күткөн тилеги орундалып, жакында эле айылга баруучу жолдун 6 чакырымына асфальт төшөлдү. Эми кийинки жылы дагы 3 чакырым жерине асфальт төшөлсө, Карарчы айылы айылга баруудан кыйналбайт. Бүгүнкү күнгө чейин Семет аймагында именно ушу Карарчыга бараткан жерде буга чейин эч кандай асфальт төшөлгөн эмес. Бул биз үчүн эгемендик алгандан биринчилерден болуп чагылып атат да Семет. Бүгүнкү күндө протяженность 5 километр болду. Дагы улантып айылга жеткизебиз деп атат Кудай буйрса. Деп тарабынан мамлекет тарабынан да сөйлөп. Сөгөт айылдын кийинки жылга калып атат. Аерде 3 километр, 3 чакырым турду аякта. Ал эми Семетей айылынын негизги көчөлөрү да оңдолууда. Жол жээгиндеги башаламан соода кылган күркөлөр алынып, иретке келүүдө. Мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын максаттуу пайдалануу жагын облус башчысы жергиликтүү бийликке эскертти. Алыш керек. Значит, мыйзамсыз карагыла. Бул тротуарды ар жагына көчүрөбүз да туурабы? А бияк парковка болобу? Ооба. Демеге чейин ар жака чейин. Давайте. Лоток салгыла, иретке келтирилет, парковкаларын түздөгүлө. О жерде контейнердин баарын көчүрүп бүттүңөр уже. Райондун борбордундагы эс алуу паркы толук жаңыртылат. Ал үчүн да керектүү каражат каралган. Жумушчулар ишти ноябрь айынын аягына бүткөрөрүн айтышат. Качан бүтөсүңөр муну? Бүтөт согласно графику. Я. Где-то ноябрдын 20-сына аркылат го? Ноябрдын 20-сына. Ноябрдын 20-сына келип текшеребиз. Сакылбы? Сүйлөштүкпү? Бул парктын реконструкция иштери башталганына 1 айдын жүзү болуп калды. Бул жерде азыр тегеретте ограждение орнотулуп атат. Ограждение бүткөндөн кийин ичине көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери да жүрөт. Андан сырткары эми бул Семетей айылы талаш шаарынан алысыраак жайгашканына байланыштуу
бул жерге өзүнчө парк аттракционов коюп беребиз. Аттракциондору да орнотулат, таза суу маселеси да айылдыкы толук чечилип атат. Анан кийинки жылы Семетей айылдын ичинде 25 километрден ашык тротуар, ички жолдорда толук жасалып бүтөт. Проектлери даярдалып бүттү. Быйыл тилекке каршы жетишпей калышты, кийинки жылы бирок толук бүтүрөбүз. Бардык жасалып жаткан иштерди жеринен көргөн облус башчысы Эрмат Жумаев жакынкы аралыкта дагы ушундай көзөмөлгө алынаарын билдирди. Быйылкы жылга берилген план тапшырма титулга кирген 17 километр бүттү. Андан сырткары ГКВ бар. ГКВ дагы аткарылып атат четинен, бирок полный аткарып бүтө алышпайт. Себеби биякта асфальт завод эскилиги жетип калганына байланыштуу. Ушу бир жума иштесе 2 жума туруп калып атты да. Негизи область боюнча бүгүнкү күндө 67 километр жол асфальтталып бүттү. План тапшырма 75 километр болчу. Буюрса мен ойлоп атам, ушул ноябрдын бир ортосуна чейин толук кандуу планды бүтүрөбүз. Андан сырткары быйыл жетишпей калган жолдордун баарын кийинки жылдын планына киргизип атабыз. Буюрса 2026 жылы биздин айылдагы ички жолдор, ушу айыл аралык жолдор, анан негизги жолдорубуздун баары асфальтталып бүтөт. Мындай демилгелүү иштер облус аймагында кызуу жүрүүдө. Облус башчысынын айтымында колго алынган иштер сапаттуу жана өз мөөнөтүндө жасалышы керек. Бегай Масынбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Манас району.